Саламатсыздарбы, урматтуу төлөөгөрчүлөр, кутлан күнүңүздөр менен коомдук биринчи каналдын маанилүү маек аттуу 40 мүнөттүк түз эфирдеги көрсөтүүсү дагы бир жолу сиздердин назарыңыздарда. Өзүңүздөргө белгилүү, урматтуу калайык, биздин азыркы күн тартибиндеги эң башкы маселеси бул экономика маселеси турат. Ал эми экономиканын өзөгүн салык жана ошол бюджетти түзүүчү ишканалар турат. Биз бүгүн ушул түз эфирдин күн тартибине салык саясатын дагы бир жолу койдук. Биздин бүгүнкү көрсөтүүнүн катышуучулары Кыргыз Республикасынын салык кызматынын төрагасынын орун басары Алиев Бекболот Абдыганиевич, ошондой эле Кыргыз Республикасынын экономика жана коммерция министрлигинин экономикалык саясат бөлүмүнүн башчысы Исабеков Кубанычбек Абдимуталиповичтер катышып атат. Саламатсыздарбы? Урматтуу коноктор, биздин түз эфирге кош келиңиздер. Убактыңыздарды бөлүп келгениңиздер үчүн мен алдан ала ыраазычылык билдирем. Бул жерде Кубанычбек Абдимуталиевич, сиз жакшы билесиз, 27 октябрда жаңы салык кодекси жалпы элдик талкууга коюлуп сайтка илинген мезгилде биз сиз менен ушул студиядан түз эфирге чыкканбыз. Бекболот Абдыганиевич келмек ошол күнү, бирок жүйөлүү себептер менен ак үйдө чогулуш болуп калгандыгы үчүн бул ишке катышпай калган. Биз ошондо ушул салык саясатынын жаңы кодекске кирген өзгөрүүлөрүнүн көпчүлүгүн, анда көп нерсе чечилбек болчу, бирок болжолдуу түрдө талкуулаганбыз. Бирок дагы бир жолу калайыктын күткөнү, айрыкча орто жана чакан бизнестин, ишкерлердин, коммерциялык уюмдардын, анан жөнөкөй эле салык төлөөчү жарандардын күткөнү ушул салык кодекси кандай өзгөрөт? Бүтүсүз бир чоң өзгөрүүлөр болуп кетеби же болбойбу? Кандай жеңилдиктер болот деген сөз. Ал эми өкмөттүн курамында ошондой эле салык саясаты боюнча иштеп аткан сиздердин органда болсо, кандай кылганда бул саясат өкмөткө киреше киргизүүчү жаңы күчкө айланат деген маселе алдыда турат. Ошон үчүн мен азыр Бекболот Абдыганиевич өткөндө жалпы массалык маалымат каражаттары аркылуу биз билдик, жаңы салык кодекси жогорку кеңештин комитетинде талкууланды. Анан азыр ошол жаңы салык кодекси 2 айлык талкуудан кийин эми өзгөрүүлөргө душ болду. Азыр кодекс кандай стадияда турат? Кеп ушундан баштайлы. Сөз кезеги сизде. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Сиз туура айттыңыз, азыркы күндө салык кодексинин жаңы редакциясы биздин парламентте талкууда турат. Өткөн жумада салык кодексинин жаңы редакциясы профилдик комитетте 3-чү окууда каралган. Жакын арада биз буну пленардык заседанияга чыгаруунун алдында турабыз. Бирок буга чейин айтып коюш керек, салык кодекси аябай чоң талкууларды жаратты, бирок аябай айкын, ачык болду деп эсептейбиз. Себеби ошол эле массалык маалымат каражаттарында, ошол эле биз ар бир пресс-конференцияларды берип жаттык. Май айында башталган бул талкуу иш ошол убактарда мурда дагы айтып кеткенбиз, биз 60тан ашуун жолу бүт тиешелүү жактар менен, ишкерлер менен, ишкер ассоциациялар менен биргеликте талкууларды өткөзгөнбүз. Андан кийин 1-сентябрда коомдук талкууга койгонбуз. Биздин расмий сайтыбызда дагы жарыяланып, ал жерден дагы абдан көп сунуш пикирлерди алып, булардын баарынын үстүнөн иштеп чыкканбыз. Ал эми жогорку кеңешке берилгенден кийин дагы 1-окуунун алкагында бизге комитеттен тапшырма түшкөн. Ушул парламенттик угууну да уюштургула деп, тиешелүү түрдө биз парламенттик угууну да уюштурдук. Ал парламенттик угууга 100дөй катышуучулар болду. Бул ишкерлер да келишти, ишкер ассоциациялар, көз карандысы эмес эксперттер да келип, алардан да сунуш пикирлердин баардыгын депутаттарга берилди дагы. Депутаттар ошол сунуш пикирлердин, биздин оюбуздун, алардын оюн эске алуу менен 3-окууда салык кодексинин жаңы редакциясын комитетте кабыл алышты. Албетте, сиз айтып кеттиңиз, канчалык бул салык кодекси кардиналдуу өзгөрүүлөргө барабы же барбайбы деген ар кимде ар түрдүү ой жаратып атат. Кээ бир эксперттер, чынын айтып коюш керек, ошол салык кодексинин жаңы редакциясын толугу менен таанышып окубай туруп эле мындай кээ бир жерлерин айтып, бул мындай экен, андай экен деген ойлор пайда болуп атат. Бирок мен айтып коюшум керек, бул жумушту баштаганда биз деги эле салык системасын өзгөртүүгө барабызбы, барбайбызбы деген маселени ортого коюп, терең изилдеп чыкканбыз дагы.
ошол жерде көз карандысыз эксперттер дагы, ишкер ассоциациялар дагы бизге өз ойлорун билдиришкен. Салык системасы бизде ушул биздин коңшу өлкөлөрдө, ЯЭП өлкөлөрүнүн арасындагы эң жакшы салык системаларынын бирине кирет. Бул жерде салык системасын кардиналдуу түрдө өзгөртүүгө барбай, бирок ошол эле убакта азыркы күндө биздин салык алууну администрациялоонун кандайдыр бир жол жоболорун туура келбеген, талаш тартыш жараткан жол жоболорду, нормаларды өзгөртүп берсеңиздер, жана бизнеске, ишкердикке бир ыңгайлуу шарттарды түзүп бергенде, ошол салыктык мыйзамды аткаруудагы ушул жактарына көбүрөөк көңүл буруп берсеңиздер деген бир талаптар коюлган. Ошондуктан мен бул жерде айтып кете алам, кардиналдуу деген өзгөрүү болбойт, бирок эми эгерде биз чыныгы системаны айта турган болсок, бирок жол жоболорун өзгөртүүдө кардиналдуу өзгөртүүлөр бар. Бекболот Абдыванович, албетте сиз айткандай рыноктун шартында экономикалык саясат өзгөрүп атат, рынок өзгөрүп атат, туурабы? Финансылык акыбал өзгөрүп атат. Ошондой шартта мурдагы эле салык кодекси менен жашай берсек болот беле? Жана өзүңүз айтпадыңызбы, ошого барабызбы же барбайбызбы деген эки жол түрдө эле. Ошондуктан мен айтып атам, эгер мындай телекөрүүчүлөргө туура түшүндүрүп кетиш үчүн салык системасын кардиналдуу түрдө өзгөртүүнүн кереги жок, себеби бул баягы экономикалык карым-катнаштар, алакалар да. Бирок сиз айтып аткандай заманбап экономикалык процесстер өзгөрүп атат да. Ошого жараша салык системасын эмес, салыктын алуунун, салыктык мыйзамдарды сактоонун жол жоболорун өзгөртүшүбүз керек. Көп жаңы экономикалык процесстер пайда болду, көп жаңы экономикалык баягы ишкердүүлүктүн түрдөрү пайда болду. Ошол эле убакта бизде технологиялар өнүккөнүнө байланыштуу азыр көпчүлүк экономикалык процесстер баягы маалымат технологиялык процесстерине өтүп кетти да, баягы IT технологияларга өтүп кетти. Ошондуктан жол жоболорду биз максималдуу түрдө салыктык жол жоболорду санариптештирүүгө өткөзүүнүн нормаларын киргизгенбиз. Ошол эле убакта эң негизги максат катары буга чейин салык кызматы эгерде салык төлөөчүнү же болбосо салык мыйзамдарын аткарууну камсыз кыла турган орган катары көрсөтүлүп келсе, бул салык кодексинде биз салык кызматын дагы бир баягы өзүнүн функциясы катары тейлөө функциясын киргизип атабыз. Бул деген нерсе биз салыкты баары эле баса калып алыш эмес, ушу салык төлөөчүлөргө алар өздөрүнүн милдеттемелерин, салык мыйзамында көрсөткөн милдеттемелер кандай жеңил жана түз мыйзам чегинде аткарууга жардам берүү функцияларын киргизгенбиз. Рахмат, сиз профессионал катары мен сурайын деген суроонун жарымын айтып койдуңуз. Мен бул жашыруун сырларды аяк жагында сурайын деп аттым эле, жанагы салык органына берилген функцияны жана башка нерселерди да. Анан эми мен бул жерден азыр мына көрсөтүүгө сиздердин келип бергениңиздерге дагы бир жолу рахмат айтам, анткени ушул салык саясаты боюнча негизги органдын өкүлдөрү келип бердиңиздер да. Мынакей салык кызматынын төрагасынын орун басары катары сиз келдиңиз, Бекболот Абдыванович, анан Кубанычбек Абдымуталович бул экономикалык саясат бөлүмүнүн башчысы, финанс министрлиги, экономика жана коммерция министрлигинин. Анан бул жерде бир суроо бар да, бул жерде салык системасы толук өзгөрүп атабы же салык төлөөчү эле нормалар өзгөрүп атабы? Система толук өзгөргөн жок, туура? Бул жерде салык системасы толук өзгөрүлгөн жок. Салык системасы бая айтып кеттим, биздин коңшу мамлекеттер, ЭЭП мамлекеттери менен салыштырып келгенде бизде система абдан жакшы система деп ошондой сыпатталат. Сиздер жанагы биз көнүп калгандай ошо башка бирөөлөрдүн бир тажрыйбасын пайдаланган жоксуздарбы? Пайдаландык, ал жөнүндө дагы айтып кетебиз, бирок азыр негизги сурооңузга салык системасы кардиналдуу түрдө өзгөрткөнүбүз жок, бирок сиз айткандай салыктык жол жоболор. Эми токотер жерине келели да. Мурдагы талкуулоо учурунда мындай деп мен сунуш болгон, ошондо салыктын эки гана түрү киргизилет. Бул жеңилдетилген салык. Бул жеңилдетилген салык деген орто жана чакан бизнес үчүн же кирешеси 8 миллион сомго чейин. Орто бизнес үчүн кирешеси жылына 8 миллиондон 30 миллионго чейин. Ал эми экинчиси жалпы салык бул 30 миллиондон жогорку киреше тапкан ишканалар үчүн дегенбиз да. Эми ушул нерсе өзгөрдүбү баягы сиз айтып аткан профилдик комитетте? Ушул боюнча сунуштар болдубу? Саламатсыздарбы? Ошол эки режим боюнча эстетип дагы бир айтып кетейин. Жогорку кеңеште ошол салык кодексинин долбоору каралып
каралгандан кийин ошол эки режим боюнча өзгөртүү болгон жок. Ошол долбоор кандай кирсе жогорку кеңешке ошондой азыркы учурда да каралып жатат. Эки режим буга чейин дагы биз айтып кеттик элек, бул негизги эки режим деп айтып атабыз, салык режим. Кошуп атабыз. Могуки цифралык чектөөлөр өзгөргөн жокпу? Өзгөргөн жок. 30 миллион, 8 миллион өзгөргөн жок. Өзгөргөн жок, ошо боюнча калды. Бирдиктүү салыкта жеңилдетилген салык режими бул ошол 30 миллионго чейин. Кимде ошондой оборот болсо, ошол режимде иштесе болот. Эгер жалпы режимде иштейин десе, бул ошол 30 миллиондон жогору ири компаниялар, азыркы учурда алар ошол эле режимде иштеп жатат. Демек ошол компанияларга мындай чоң өзгөртүү болбойт, азыркы иштегенде эле иштеп жатышат. Экиге бөлгөнүбүз бул биринчиден ошол кичи жана орто ишканаларга ушундай жеңилдетилген өзгөчө режим түзүү деген максат болгон. Бул мурдакыдан кичине жеңилдетилген шартпы? Ооба, анткени азыркы учурда ошол режим негизи бар, бирок ал деген ошол кичи ишканаларга эле иштейт. Обороту 8 миллионго чейин ишканаларга. Биз болсо азыр орто бизнести кошуп атабыз. Бул 8 миллиондон 30 миллионго чейин обороту менен ишканалар. Азыркы учурда алар жалпы режимде иштеп жатса, аларда азыр ошол бирдиктүү жеңилдетилген салык режимине өткөн шарт болуп атат. Өткөн шарт иштейт. Рахмат. Ушул жерде толуктап кетсем, эмнеге биз ушул чакан жана орто бизнести салыктык милдетин аткарууну жеңилдетүүгө бардык? Салык төлөөчүлөрдүн структурасын, санын карап көрсөк, 509.510 миң салык төлөөчүлөр бар. Ошол 510 миң салык төлөөчүнүн 2815 салык төлөөчүлөр, булар ишканалар, булар ири ишканаларга кирет, калган бардыгы булар чакан жана орто ишканаларда. Ошондо биз айтып койсок болот, мына 2814 үчүн өзүнүн режиминде булар эми чет жактагы өзүнүн партнер өнөктөштөрү менен иш алып барган үчүн булар отчеттуулукту бардыгын жүргүзүп туруш керек. Ошондуктан буларга өзүнүн режимин калтырдык. Ал эми 95%дан ашкан, баягы 500 миңден ашкан салык төлөөчүлөргө жалпысынан салыктык милдеттерин аткаруунун жеңилдетилген режимин киргизип бердик деп айтсак болот. Рахмат. Урматтуу телебөрчүлөр, биз түз эфирдебиз. Салык саясаты боюнча маселени талкуу жүрүп жатат. Биздин көрсөтүүнүн катышуучулары Кыргыз Республикасынын салык кызматынын төрагасынын орун басары Алиев Бекболот Абдыганиевич, ошондой эле Кыргыз Республикасынын экономика жана коммерция министрлигинин экономикалык саясат бөлүмүнүн башчысы Сабеков Кубанычбек Абдымуталиевич. 39 23 24 39 25 33 телефондорун азыр биздин режиссер экранга жарыялады. Ушул салык саясаты боюнча өзүңүздөрдүн сурооңуздарды, ошондой эле салык саясатынын ичинен өзгөчө салык жаңы иштетилип азыр жогорку кеңеште талкууланып сунуш кылынып турган салык кодекси боюнча сунуштарыңыздар боюнча сурооңуздарды түз эфирге берсеңиздер болот. Жана Бекболот Абдыганиевич, айтпадыңызбы, ошол биз жанагы май айынан башталган талкуудан бери профилдик комитетке киргенде дагы бир катар кичине өзгөрүүлөр болду депчи, ошол өзгөрүүлөрдү мындай санап айтып бересизби? Эмне деген сунуштарды киргизип атышат депутаттар, жанагы сиздер чогулткан жанагы ар тараптуу коомдук угуунун мүчөлөрү? Абдан көп сунуштарды кабыл алдык, бирок биз коомдук талкуунун ичинде алкагында бир 400 сунуш кабыл алсак, ошо кечирип коюңуз. Эми телебөрчүлөр сыйлашыбыз керек түз эфирде. Ар кандай шартта берет экен, бирөө уюлдук телефондон, бирөө башкадан. Биз сизди угуп атабыз. Саламатсызбы? Суроо бергениңиз үчүн рахмат. Телевизордон алысыраак болуп бериңиз. Урматтуу алып баруучу, ошо бир эле суроого жооп берип койсунчу. Мисалы үчүн 8 миллионго чейин канча төлөш керек салыкты? 8 миллиондон 30 миллионго чейин канча төлөш керек? 30 миллиондон өйдө карай канча процент? Ушуну бир тактап айтып койсо болду. 3 эле категория бар экен да. Рахмат. Чоң рахмат сурооңузга. Абдан көп кишилер берүүчү суроода жооп сиздерде. Азыркы жогорку кеңеште каралып жаткан салык кодексинин жаңы редакциясында 8 миллионго чейинкини биз чакан бизнес деп айтып коебуз, чакан ишкерлердикин. Чакан ишкерлерде ар түрдүү мүмкүнчүлүк бар. Бул патент системасында иштөөгө мүмкүнчүлүк болгон, бул баягы ар түрдүү өзүнүн ишкердүүлүгүнө байланыштуу бир
400 сомдон бир 4000-5000 сомго чейинки патенттик система иштеп жаткан. Биз болсо жаңы салык кодексинин редакциясында мондой норманы киргиздик. Эгерде 8 миллионго чейинки акча жүгүртүү көлөмү 8 миллиондон ашпаса, анда мындай ишканалар бир эки шарт менен контролдук кассалык аппаратты колдоно турган болсо, анда 0% төлөбөсүн эч кандай салык депчи. Биз үчүн бул 8 миллионго чейинки чакан бизнеске негизинен отчеттуулук жана салыктык маданият гана керек. Ошондуктан биз буну контролдук кассалык машина аткарган убакта 0 деп киргизип атабыз. Эгер колдонбосочу? Эгер колдонбосо, бул жерде азыр айтып коюш керек, бирок президентибиздин жарлыгы чыгып калды, ал дагы ошондой болуп турат. Эгерде контролдук кассалык аппаратты колдонсоңор, анда бошотолу деп. Эгерде колдонбогон болсо, анда бул жалпы режим менен же болбосо бирдиктүү режим менен салык төлөөгө милдеттүү болуп калат. 30 миллионго чейинки акча жүгүртүү көлөмү 30 миллионго чейинкилер боюнча бирдиктүү салык деп атабыз. Бирдиктүү салыктын ставкасы дагы ар биринин ишмердүүлүккө жараша эң аз ставка бул тигүү тармагында 0,25%. Өзүнүн акча жүгүртүү көлөмүнөн эң чоң деген пайыздык өлчөмдү биз бул баягы кызмат көрсөтүүгө коюп атабыз. Байна мончолордо, сауналарда, же болбосо бильярд, ушундай нерселерде 8%га чейин жетет. Ал эми жалпысынан бул 3-төн 6%га чейинки ставкалар каралган. Бекот ата, ушул сурап атпайбы? Тиги 8 миллионго чейинкилер канча төлөйт деп? 8 миллионго чейинкилер эгерде контролдук кассалык аппарат иштете турган болсо 0% төлөбөйт. Рахмат. Ошону так айтып койгонуңуз жакшы болду. Эми ушундай болуп атат да. Мен дагы бир суроо сурайын. Жанагы өзгөрүүлөрдү сурап келатпадык беле? Ошол боюнча айтып койсоңуз. Бирок ушунун ичинен мындай деген мыйзамдуу суроо келип турат да. Бүгүнкү күндө республикалык салык кызматы түндүк системасына канча пайыз кирген, канча пайыз электрондук жабдуу менен сиздер камсыз болгонсуздар. Башкача айтканда, сиз жана кириш сөзүңүздө абдан жакшы айтып кеттиңиз. Салык саясатындагы ачык айкындуулук кандай негизде азыр? Кандай мүнөздө турат? Өзүңүз айттыңыз, жана кассовый аппараттарды коюш керек деп. Электрондук жанагы мурда автомашиналар мисалы үчүн бензинди ташып келгенде товар транспортный дегенге накладныйга печатты бастырып туруп эле бүтүрчү эмес беле иштичи. Азыр электрондук товардык транспорттук баракчалар пайда болдубу? Түндүккө канча пайыз кирдиңиздер? Ушул жагы мындай деп бул сурооңузга жооп берет элем. Түндүк системасы бул болгону бардык мамлекеттик органдардын өзүнүн ичиндеги маалыматтык системалардын бири-бирине болгон баягы маалымат алмашуусун камсыз кылат. Байланышуусун сөзүңүз созуңуз да, оюңузду чогултпой туруңуз. Кечирим сурайм. Бир телефон бар экен, кабыл алып коеюн. Угуп атабыз. Саламатсызбы? Саламатсыздар. Бул салык боюнча жанагы көп квартирасы барларды квартиранттарга берип атышпайбы? Ошолорда салык төлөйбү же төлөбөйтпү? Ошону айтып койсоңуздар. Мисалы үчүн биздин бир тааныштар бар, 4-5 үй бар. Бүт баарын квартирага беришет. Салык менен иштери барбы же жокпу? Рахмат сизге. Абдан турмуштук суроо. Суроо түшүнүктүү? Суроо түшүнүктүү. Азыркы иштеп жаткан салык кодексинде ылайык, эгерде жаран же болбосо бир жеке ишкер ошентип өзүнүн квартираларын бирөөгө берип ошондон акча ала турган болсо, албетте ал салыктык мыйзамдарга жараша салыктык милдеттемелерин аткарыш керек. Биз эми буну баягы жеңилдетүүнү көздөп, убагында буну патент системасына өткөрүп койгонбуз. Ал патенттик система мына Бишкекте башка болсо, Ошто башка ставкасы, ошол айына бир жолу ошол патентти алып туруп, ошол менен иштейт. Ошол менен салыктык өз милдетин аткарат. Эми ушул жерден ушундай бир мындай турмуштук реалдуу суроолор пайда болуп атат да. Мен могу сиздерге элерде түз эфирге даярданып отурсам бир суроо келип түшүп атат. Мисалы үчүн азыр президент жер салыгын алып таштайлы деди, туурабы? Бул азыр буюрса ишке ашат, дыйкандардын баары кол чаап жакшы кабыл алып атат мунучу. Бирок жерди эмелегеле берген суроодой да, жерди арендага берип атпайбы? Жердин ээси жерди бирөөгө арендага берип атат. Арендага бергенде тигил акы төлөп атат. Ошол жерде салык төлөнөбү, төлөнбөйбү? Азыр ошон үчүн мен башында айтып кеттим, салык кодексинин жаңы редакциясы бул биз октябрь айында киргизгенбиз да жогорку кеңешке. Ал эми президенттин жарлыктары декабрдын 6-сында чыгып калды.
тиешелүү түрдө ошол жерге министрлер кабинетинде тапшырма берилди. Жарлыкты аткаруунун алкагында бүткүл нормаларын жазып, чыгарып, тактап, иреттеп, жогорку кеңешке киргизгиле деп. Ушул жерде мен ойлойм, ошол сиз айткан маселени карап кетсе болот. Биз үчүн эң негизгиси ошол жер иштеткендердин пайдасына, жер иштеткендерге стимул бериш да. Анан эми мыйзам чыгарып, мыйзам иштеп атканда бул жерин карап кетебиз. Азырынча салык кодексинде бул нерсе жок. Жаңы мыйзамда көргөзүлүп калышы мүмкүн, Рахмат, дагы бир телефон бар экен. Угуп атабыз, саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Угуп атабыз. Жер жөнүндө айтып атпайсыздарбы, салыкты бошотобуз депчи. Жер деген жалаң эле байлар иштетип атпайбы? Негизичи, мына эмне деген гектар 50-100 гектарлап, 20 гектарлап жерлерди алып, арендага берип атышат. Эмнеге салыктан бошотуп атасыңар ошол байлардычы? Ошону карагыла да, мисалы карапайым элдер бар. 1 гектар жерин иштетпегенде ошону деген полный карап, анан чечимин чыгарбайсыңарбы? Салык бошоткондо бюджетке ким төлөйт акчаны? Каяктан пенсия түшөт да, ошону билейин дедим эле, кечип коюңуздар. Ушул жерде элдин ортосунда бир чынында бир турмуштук нерсе бар. Былтыр Садыр Нуркожоевич жаңыдан президенттикке аттанып, эл менен жолугушуу болгондо жана аялуу социалдык катмарды аныктап чыгабыз, ар бир айыл өкмөттө деген. Анан ошондо эми азыр коомдук пикир демократия шундук болуп калбады. Ошондо анда бай кедей болуп бөлүнөт экенбиз. Булар кедейлер, булар байлар деп бөлөт экен. Анан ошол аялуу катмарды асырдагы бай күнү чыкпады жарлык. Жана электр энергиясынан социалдык коргоого муктаждарды бошотолу, аялуу катмарларга да жеңилдиктер болот деген сыяктуу да. Ошол нерсени сурап атат да, эмне үчүн байларды силер 100 гектарлап алса, алардан салык албайсыңар деген сөз пайда болуп атат да. Дагы бир телефон бар экен, кабыл алып коеюн, чогуу жооп берсеңиздер. Саламатсызбы, угуп атабыз. Угуп атабыз сизди. Саламатсызбы. Патент боюнча. Катуураак. Үзүлүп калды. Жанагындай теңсиздик деген пайда болуп кетиши мүмкүн деген суроо болуп атат. Эми пикириңиздерди айтып берсеңиздер. Жооп беришибиз керек да. Эми салык кодекси ушундай бир чоң мыйзам, бул ишкерлердин эң негизги мыйзамы катары. Ошондуктан өзүңүздөр көрүп атасыздар. Мына майдан баштап, мына азыр декабрдын аягы болуп калды. Ушуга чейин канча талкуу болду, бирок аягына чейин баары бир бардык тарап бир эле ушундай болуш керек деген бир ойго келиш өтө кыйын нерсе. Мындай болбойт дагы да. Сиз ошол эми борборунда отурасыз да. Канчадай сунуш түштү болжолдоп айтканда? Болжолдоп айтканда бир 500дөн ашуун сунуш түштү. Ошонун 500дөн ашуун сунуштун мындай талаш же болбосо сын пикир жаратканы бир 10 чакты эле. Калганы боюнча буюрса жумушчу топ баардыгы менен иштеп чыгып, баягы эки тарапты мындай ортодо жакшы, эки тараптын көңүлүнө жага турган, эки тараптын бирдей ыраазы кыла турган нормалар кирген. Ушул бир 10 норма ошол жогорку кеңеште деле ошол талкууларды жаратты, азыр деле ошол талкууну жаратып атат. Мен ошолор боюнча да токтолуп кетсем, уруксат берсе. Мүмкүнчүлүгү, алуунун мүмкүнчүлүгү боюнча биз комитетте бул нерсени жалаң гана соттун чечими менен гана алынсын деген нормага келип калды. Купуялуулук алынып салындыбы? Жок, биз ошол купуя сырга салык кызматынын алууга салык кызматына баягындай чоң кенен мүмкүнчүлүк берген жок. Экинчиси, бул баягы салыктын карызы бар субъектилерди биз сунуштаган болчук. Салык кызматы өзүнүн талабы менен эле ушу чет жакка чыгууга тыюу салуу боюнчачы.
Буну дагы аябай чоң талкууга алынды дагы. Бул дагы азыр ошо соттун чечими менен гана токтотула турган болуп атат. Чектөө салына турган болуп атат. Но салык төлөбө же салыктан карыз бул негиз катары болуп калып атат. Ушул экинчи айтып аткан өзгөрүүңүз боюнча мынтип айтылган, жаңы кодексте 100 000 сомдон көп салык карызы бар компаниянын жетекчилери чече катууга тыюу салынсын деп, Ооба, ошол жерди дагы азыр оңдоп түзөп коюшту. Жогорку биз ага айтканбыз, конституция жол бербейт. Андан сырткары биздин баягы сот системасы биз ага өтө албайбыз. Дүйнөлүк практиканы карап көрсөк дагы мындай тажрыйбалар өтө аз экен. Бирок ошого карабай жогорку кеңеште бул чечимди да кабыл алышты. 1 жыл ичинде даярдык көрүп, 1 жылдан кийин салыкты тартыштын кээ бир бөлүгүн бейтарап соттордо кароосун аныктап беришти да. Мына ушул дагы өзгөрүүлөргө кирип калды. Андан сырткары биздин кодекс былтыртадан бери иштелип келатканына байланыштуу мына акыркы кабыл алынган кээ бир чечимдер болчу. Бул мисалы Баткен областынын өзгөчө макамы жөнүндө. Ошол жерде да Баткен областынын өзгөчө макамында салыктык преференциялар, салыктык жеңилдиктер берилсин ушул областка деп көрсөтүлгөн. Мына ошолорду да жогорку кеңеш бул салык кодексинин жаңы редакциясына киргизип кетишти. Демек Баткендеги баягы мурда президент айткан макам калды. Ооба, макам калды. Эми бир суроо сурайынчы, могу жаңы кодекс боюнча салык кызматы тергөө органынын функциялары менен сотко чейинки өндүрүштү өз алдынча жүргүзө алат. Мекеме укук коргоо органдарынын макамын алат деген милдет калдыбы? Ушул абзац калдыбы, калган жокпу? Бул норма биз сунуштаган бойдон кабыл алып беришти жогорку кеңештеги. Себеби ал жерде да көптөгөн түшүндүрмөлөр болду. Азыркы күндө деле эгерде андай укук коргоо органынын макамы жок болгон убакта деле, ыйгарым укугу жок болгон убакта деле тергөө органдары кандайдыр бир чечимдерди кабыл алат. Ал эми салыктык мыйзамдар бузулдубу, бузулбадыбы, кайсыл жол жоболор бузулуп кетти, буга профессионалдуу жооп берген бир гана салык кызматкерлери. Ошондуктан алар деле салык кызматкерлерин алып, салык кызматкерлерине текшертип, мунун эми тергөө тиги жакта жүрүп атат. Бул сунушта деле алгач биз тергөөнү дагы тергөөгө чейинки иликтөө иштерин дагы бергиле деген сунуш болгон, бирок тергөөнү алып салды. Азыр ошо тергөөгө чейинки ыкчам иликтөө иштерин гана салык кызматынын ичиндеги бир бөлүм карасын деген норма калды. Мен ойлойм бул ишкерлердин өздөрүнө жакшы болот, себеби бул жерде ошол жол жоболорун түшүнгөн адамдар болот. Анан эми жалпы баягы иликтөө иштерин жүргүзгөн адам келип баягы салык мыйзамдарын баардыгын билиш өтө кыйын. Ошондуктан бул ишкерлерге жардам. Мына бул жерде бир айтып коеюн. Ишкерлердин өзүнөн сураганда дагы жарым айтат бул туура чечим, себеби бул Кандай болот жаңы эме менен, кодекс менен? Абдан жакшы суроо. Бул боюнча дагы соц тармактарда абдан чоң сөздөр болгон. Ломбардтар кандай кылыш дейт? Патент менен иштейби, мындан аркысы кандай болот? Ломбардтар деген азыркы иштеп жаткан салык кодексинде милдеттүү түрдө патенттердин ишмердүүлүктүн тизмесине кирет. Милдеттүү түрдө патенттер азыркы учурда жоюлуп жатат. Демек, ломбардтар патентте ошол жаңы салык кодекси кабыл алынса, патентте иштебейт. Бирок албетте аларда деле мүмкүнчүлүк болот, ошол эле бирдиктүү салыкта деле иштесе болот.
Ошондуктан биз ойлоп атабыз, ломбарддар деле мындай тоскоолдук мындай ишмердүүлүгүнө болбойт да. Бирок патент жоюлуп аткан себебин да бир айтып кетейин. Ошол салык кодексинин долбоорунда милдеттүү түрдө патенттер жана салык контракттар жоюлуп жатат. Башкы принциптердин бири азыр ошол эсеп болсун деген талап болуп жатат. Силер билесиңер, ошол патент салык контракт бул жана фиксированный сумма. Анан кээ бир ишкерлер деле бизге кайрылып жаткан. Мисалы, бир патенттин суммасын биз төлөйбүз дейт. Бирок ар кандай киреше алабыз дейт. Бирөө мисалы киреше көбүрөөк алат, бирөө азыраак алат. Бирок төлөгөнүбүз бир окшош. Ошондуктан ошол ким кандай киреше алса, ошондон салык төлөсө, бул бул адилеттүү принцип болмок да. Рахмат. Бир телефон бар экен, кабыл алып коелу дагы. Угатабыз, саламатсызбы? Бүгүн сурап аткан көп болуп атат. Угатабыз сизди. Алло, мен жайытмал боюнча сурайын деп беле. Кандай дейсиз? Угатабыз? Саламатсызбы? Мен жайыт налогу боюнча сурап аттым эле, Алыстуу Кочкор районунан. Эмне боюнча? Жайыт салыгыбы? Жайыт салыгы. Жайыт салыгы деле бул айыл чарба багытындагы жерлерге кирип кетет. Азыркы күндө жайыт салыгынын ставкалары өтө эле аз, 36 сом гектарына, 36-40 сомдон. Бирок президенттин жарлыгынын аткаруу алкагында ошол жер салыгын айыл чарба багытындагы жерлерди жер салыгынан бошотуу, убактылуу бошотуу 3 жылга, 2022 жылдан 24 жылга чейин деген жерде буну да карап кетебиз. Эми бир нерсе келип атат да, эми эле жана карачылык орган айтып койсоңуз кыскача айтыңыз. Кыскача айтып коеюнчу. Анткени мына Бигболот Абдынович дагы айтып кетти. Бул мындай карачылык же мындай тоскоолдук кыйынчылык болот деген бул маселе эмес. Анткени мурун мисалы финансылык полиция болгондо ал иш козгоп, анан салык кызматына бир мисалы ишкерди ошол текшерүү боюнча предписание берип, ачык айтканда жоопко тартчу да, жоопко тартат. Анан ошол предписание берип, анан салык кызматы текшерүү болуп атканда ошол ишкердин мындай мүмкүнчүлүгү жок болчу. Ошол салык кызматынын текшерүүнүн чечимин кайта ошо карап чыгып, кайта ошол жанакы сотко берип, ошондой бир мүмкүнчүлүгү жок болчу да. Азыркы учурда ошол салык кодексинин жаңы долбоорунда салык кызматына ошондой функция берилип жатат. Жана сиздин оюңузча министрликтин өкүлү катары айтсаңыз, ушул функция керек беле салык кызматына? Бул функция керек. Анткени бул ишкерге дагы мындай жеңилдик кылат. Анткени ошол салык кызматы биринчи текшерүүнү өтүп, ишкер анан макул болбосо ошол чечим менен ошону мындай кайта обжалованияга берип, апелляцияга, анан алында чечими менен макул болбосо сотко берип, ошол бүт процедуралар сакталып жатат ишкерлерге. Анан ошол соттун чечими чыккандан кийин, эгер ошол ишкер туура эмес деп, ошондон кийин эле ошол иш козголот деген ошондой мүмкүнчүлүк болуп жатат. Рахмат, ушул керекпи же керек эмеспи деп эле сурап атабыз да. Рахмат. Биз урматтуу коноктор, түз эфирдебиз. Бир 6 мүнөттүн тегерегинде убакыт калды. Ошон үчүн мен көбүрөөк сурайын, сиздер көбүрөөк жооп берсеңиздер, себеби элге керектүү суроо көп болуп атат. Жана Кубанычбек Абдымтаевич айтпадыңызбы, жанагы патент төлөө боюнча баары тегиз болуп калып атат, тапкан кирешесине жараша талансын деп, анан патент асыры алынып салынат деген да сөз бар да, туурабы? Анан мен сурагым келип атат да, тиги Бекболот Абдынович, могу сауна, бильярд, акча алмаштыруу жайлары, түнкү клубтар, автоунаа токтотуучу жайлар, күрөөканалар, чач тараштар, стоматология, автоунаа жуучу жайлар, жана айыл чарба продукцияларын экспорттогондор кандай салыктын түрүн төлөйт, кандай болот эми? Анан бир жерде дагы кошумча айтып коеюн. Акылбек Жапаров жаңыдан жумушка келип атканда, министрлер кабинетине киришип атканда айткан, ар бир соодагерден алабыз. Ошондо анан мен жанагы 400 миллиардты чогултам. Быйыл чыгабыз мо 280 миллиард менен деген да. Анан жанагы көчөдө мисалы үчүн истикиялык алма сатып турган аял бар да, андан да алабызбы албайбызбы салык? Көчөнүн боюнда пирожки саткандар бар. Эми ошондуктан президенттин жарлыгы чыкты. Ошол эң бир кичинекей чакан бизнести жүргүзүп, өзүнүн үй бүлөсүн багып, бала чагасын окутуп аткан адамдардан салык алуунун эмне кереги бар? Андан көрө бул конституциялык принципти негиз кылып, баягы мамлекет ошол ар бир адамга жок дегенде баягы
минималдуу жашоо баягы минимумун камсыз кылып бериш керек деген принциптер бар да. Ошонун алкагында мына 8 миллионго чейинкилерди бошоткула деген норманы киргизди, эгерде контролдук кассовый аппаратты колдонсо депчи. Ошондуктан мен ойлойм, андан сырткары да кодексте дагы ал норма бар. Эгерде ошол шарттарды аткарсаңар, сиздерден биз эч кандай салык албайбыз, 0%. Сиздер өзүңүздөрдү өзүңүз багыңыз деп. Стихиялык товарды саткандарга аппарат пайдаланбайт алар. Эми стихиялык товарды саткандар боюнча бизде ошол соода сатуу жүргүзүүнүн өзүнүн эрежелери бар. Мына ошол эрежелерде стихиялык товар сатуу деген каралган эмес. Аны базар көңгө төлөп атышпайбы күнүгө кечинде? Аны тиешелүү түрдө биз Ички иштер министрлиги башка менен аны иретке келтиришибиз керек. Андай нерселер болбош керек. Рахмат. Бул мен айтып аткан категориялар боюнча эмне айтасыз? Сиз айтып аткан категориялар эми бул баягы күнүмдүк тиричилигине, күнүмдүк оокатына тапкан ишкердүүлүк эмес да. Бул ошол эле сауна, бильярд, башкаларды эсептеп кеттиңиз. Булардын рентабелдүүлүгү да аябай чоң. Анан бул акыркы баягы эң муктаждыктан пайда болгон кызмат көрсөтүүлөрдүн түрүнө кирбейт. Ошондуктан салык кодексинин редакциясында да биз аны эске алып туруп, буну дагы бирдиктүү салык төлөө, контролдук кассовый аппаратты колдонуу, ошонун негизинде 8%га чейинки салыкты төлөө деп киргизгенбиз. Жогорку кеңеш буну колдоп берди. Сизге 1 минут убакыт. Google, Facebook, Яндекс, ушул 3 кит эмне болот? Адматович. Жаңы салык кодексинин долбоорунда ошол чет мамлекеттик ишканаларга дагы салык төлөө режимдери да каралды. Ошол сиз айтып кеткен ошол Google жана башка чет мамлекеттик ошол эле Яндекс деген азыркы учурда көйгөйлүү маселе болуп жатат. Алар деген чоң сетикенде бүткүл дүйнөнү каптаган тармак. Ооба, бул компаниялар биздин Кыргыз Республиканын аймагынан киреше алып жатышат. Ошондуктан ошол кирешесинен салык төлөш керек деген нормалар кирди. Бул болсо кошумча нарк салыгынын 12%-ын ошо канча киреше алса, ошо 12%-ын төлөшөт. Google'da төлөйт, Facebook'ta төлөйт. Google'дагы электрондук каттоо болуп, электрондук түрдө отчетторду дагы берип, жана салыктарын да төлөшөт. Биздин Бишкек СЭС эркин экономикалык аймактын ичиндеги ишканалар эмне болот? Төлөйбү, төлөбөйбү алар? Эми Бишкек экономикалык баягы эркин экономикалык аймагында субъекттер өзүңүздөр билесиздер. Булар үчүн өтө ыңгайлуу шарттар түзүлгөн өз убагында. Азыркы күндө деле бул аймакка товарларды алып кирүү салыктардан бошотулган, пошталардан да бошотулган. Ошол жердин ичинде кандайдыр бир баягы товарларды кайра өндүрүп чыгарып туруп анан экспортко кетирсе, бул дагы эч кандай салыктан төлөбөйт. Ал жерде салыктык неме жүк жок. Мурдагы функция калат. Биз да мурдагы эле баягы жеңилдиктер калат. Албетте азыркы күндө деле булар көйгөй көтөрүп атат. Ошол өндүрүлгөн товарды Кыргызстандын территориясына сатабыз деп, бирок биз Кыргызстандын территориясындагы өзүбүздүн өндүрүүчүлөрдү да коргошубуз керек. Ошондуктан экспортко багыт алган болсо, анда салыктык жүгү жок болот. Эң акыркы минутта калды. Туура пайдаланып, мен сизге ишенем. Сиздин тажрыйбаңыз абдан чоң могу системада. Мен сизди көптөн бери сыйлаймын. Бекболот Абдыганиевич, могуреки президент жаңыдан ишке киришкенде 10 жарлык кабыл алган. Ошонун бирөө мыйзамдарды инвентаризациялоо болчу. Мына сиздер кабыл алып жаткан жаңы салык кодекси ошол инвентаризациядан өттүбү, тиешелүү экспертизадан өттүбү? Башкача айтканда, муну кабыл алуу менен башка экинчи бир мыйзамдарга карама-каршылык пайда болбойбу? Бул жерде бул инвентаризациянын алкагында аябай эле көп мыйзамдар өттү. Анын ичинде салыктык мыйзамдарга тиешелүү башка мыйзамдарды да карап кеттик. Тактап айтып кетсек, эми салык кодекси инвентаризация болгондо деле салык кодекси жок мамлекет болбойт да. Биз аны жоюп кое албайбыз. Жок, экспертизадан өттү. Экспертизадан өттү. Ошонун алкагында салык кызматы жөнүндө же болбосо башка мыйзамдар бул салык кодексинин ичине кирип кетти. Рахмат. Урматтуу телеөрүүчүлөр, тилекке каршы биздин түз эфирдеги көрсөтүүбүздүн соңуна чыкты. Сиздер Кыргыз Республикасынын салык кызматынын төрагасынын орун басары Али Бекболот Абдыганиевич, Кыргыз Республикасынын экономика жана коммерция министрлигинин экономикалык саясат бөлүм башчысы Сабек Кубанычбек Абдымуталиповичтин жаңы салык кодекси боюнча айткан ой пикирлерине күбө болдуңуздар. Түз эфирге суроо берген бардык телеөрүүчүлөргө ыраазычылык билдиребиз. Кайрадан эфирден жолукканча саламатта болуңуздар.